мына биз бүгүн көрүп атабыз, шайлоо өзүнүн курч фазасына келди. Азыр компроматтар, өзгөчө кара пиарлар абдан катуу кетти, ушактар кетип атат. Бардыгын колдонуп атышат. Самандай акча чачылып атат. Административдик ресурс аябай катуу иштеп атат. Криминалды пайдаланып атышат. Диний чөйрөдө иштеп аткан абройлуу адамдарды пайдаланганга аракет кылып атышат. Жа дегенде ошол сырткы абдан таасирлүү, авторитеттүү кошуна мамлекеттердин башчыларын колдонгонго да аракет кылып атышат. Мен айтат, сиздин оппонентиңиз ким депчи? Ким менен оппонент болуп атасыз деп. Мен айтам, меники экөө. Биринчиси бул административдик ресурс. Коркутуп, үркүтүп, ошол жумушуңа кетип каласың, сен ушул жерден сөзсүз түрдө добуш алып бер деп бир жагы кирип атса. Экинчиси болсо олигархтык капитал, абдан чоң акча. Бирок биз барган жердин баарынтен чоң концерт коюп, акча таратып, шоу кылып чогулткан жок. Биз чогулткан жерлердин баарынтен ошол адамдар бизди угалы деп ишенген адамдар келип отур. Алар аз эмес, алар көп. Анан ушундай чоң талаштан айтып атат. Мына бирөө административдик ресурс менен, экинчиси чоң акча менен келип атат. А биз үчүнчүнү тандайбыз. Биз Сариевди тандайбыз деп айтып атат. Бул мага дем берет. Ушундай чоң талаш тартышта албетте элибиз ойлонуп жүрөгү менен салыш керек. Мен кайрылып кетет элем, мына административдик ресурс деп атат. Мугалим, врач. Эмнесинен коркот? Акыл эси бар, жогорку билими бар. Балдарды тазалыкка, ачыктыкка, айкындыкка үйрөтөт. Ошол принцибин кармап туруп, өзүнүн жүрөгүндө турган адамга салыш керек. Эми биздин саясий маданиятыбыз, өзгөчө шайлоо маданиятыбыз барган сайын өсүп баратат. Элдер түшүнө баштады. Куру кыйкырык, куру сөз, абдан чоң убадалар. Элди алдап кете албайсың. Эл тараза. Көпчүлүк эч качан жаңылбайт. Биздин ичибизде нукура мындай бир сезимдер бар. Ушу бизди кылымдардан бери сактап келген кыргыздарды. Мамлекет башында турам деген адам ошол акыйкат болом, калыс болом, теңдикти сактайм, анан күчтүү президент болуп берем десе, ал ошол элдин добушун таза үндөө менен алыш керек да. Сатып алып добушту эртең сөзсүз түрдө ошол кетирген акчасын кайрым дейт. Мен муну ачык эле айтып жүрөм. Менде чоң акча жок. Бирок менде ошол ак жүрөк бар. Кыргыз элиме, мамлекетке кызмат кылайын деп. Түштүк Азия өлкөлөрүндө баягы убагында азиялык тигрлер деп чыккан. Бардыгынын башында ошол элин сүйгөн, жерин сүйгөн, курч, эч нерседен тайманбаган адамдар келген. Малайзияны алалы, Сингапурду алалы, Таиланд алалы. Убагында Кореяны алалы, Түштүк Кореяны. Мурунку кылымдагы 1929-33 жылдардагы Америкадагы улуу депрессияда бир адамдын ролу чоң болгон. Ошонун башына келген. Экинчи дүйнөлүк согушта карап көрөлү. Ошол согушту жеңүүдө дагы адамдын ролу абдан чоң болгон. Ошол башында турган адамга ишенип өлүмгө барышкан адамдар. Мекен үчүн, ошол адам үчүн деп аттарын айтып барышкан. Алдына улуу максат коюп, эч ким ишенбей турганда, ошону ишендирип, өзү баштап, анан ошол ишти аягына чыгарган адам бул лидер. Ишенбей турган улуу иштерди баштаган. Бирок ошону алдына артына элдерди ээрчитип, ошону бүтүргөн адам лидер болот.